Апта ичинде эркин медиа катары эсептелген Эркин Европа, Азаттык жана Америка үнү радиолорунун жабуу демилгесин америкалык миллиардер Илон Маск да колдоп чыкты. Ал мындай пикирин өзүнүн социалдык баракчасы аркылуу билдирген эле. Эркин Европа, Азаттык радиосунун Кыргызстанда да өкүлчүлүгү болгондуктан Илон Масктын мындай демилгеси социалдык тармактарда талкууга түшүп, коомчулук ар тараптуу пикирлерин билдиришүүдө. Маалым болгондой, аталган медиалардын жабылышы тууралуу Кыргызстанда да көтөрүлүп, бир топ талкууларда жүргөн. Америкалык ишкер бул медиалар АКШ жарандарынын салыгынан түшкөн каражатты максатсыз пайдаланып жатат деп эсептейт. Бул боюнча мамлекет башчы Садыр Жапаров да пикирин билдирип, ал учурда коомчулук маалыматты тандаганды үйрөнүп калганын кошумчалаган. Белгилесек, буга чейин 3-элдик элдик курултайда да президент Кыргызстанда сырттан каржыланган медиаларга келип түшкөн каражаттардын суммасын ачыктаган эле. Азыркы тапта интернет платформалары жана социалдык медиа улам кеңири колдонулуп, коомдун ар кандай катмарынын маалымат алуу мүмкүнчүлүгү кеңейди. Демек, Илон Маск айтмакчы, дүйнө Азаттык жана Америка үнү сыяктуу медиа тармактардын жаңылыктарын угууга, окууга муктаждык азайган. Ал эми өлкө башчысы Садыр Жапаровдун пикирине таянсак, Азаттык сыяктуу медиалар өздөрүнүн коомдогу ордун сактап калуу үчүн ушактын деңгээлиндеги жалган маалыматтарды чыгаруу менен алек болуп калышты. Америка үнү, Эркин Европа, Азаттыктын айланасындагы чуулгандуу жагдайларды кесиптешим Нурзада Сыдыкова кенен талдап көрдү. Өтүп бара жаткан бул апта башында америкалык миллиардер Илон Маск АКШ өкмөтү каржылаган Америка үнү жана Эркин Европа, Азаттык радиолорунун медиа долбоорлорун жабууну колдоду. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары жазып чыкты. Ишкер АКШнын улуттук чалгындоо кызматынын мурдагы директору Рик Реннелдин аталган басылмаларды өкмөттүн калдыктары жана ашыкча солчул активисттерге толгон деп аталган маалыматын бөлүшүп, төмөндөгүдөй билдирүүсүн калтырган. Ооба, аларды жапкыла. Европа ансыз деле эркин. Буларды эч ким укпайт. Бул жөн гана солчул радикалдар. Алар өздөрү менен өздөрү сүйлөшүп, америкалыктардын салыгынан жылына $1 миллиард күйгүзүп жатышат. Бул пикир дүйнөдөгү эң таасирдүү ишкердин айтканы катары дүйнөлүк коомчулугунун колдоосун табууда. Маск өзү социалдык тармактарда жана ишкерди чөйрөдө эркин пикир алмашууну колдоп келери маалым. Бул жолу да анын мындай көз карашы көпчүлүктүн талкуусун жаратты. Буга чейин Илон Масктын сунушу менен USAID аталышындагы уюмга каражат бөлүү токтотулганы да кабарланган. Мына көрдүңөрбү? Сөз эркиндиги жок деген сайттардын өздөрүнүн сөз эркиндиги жок. Тышкы кожоюндар өл десе өлөт, тирил десе тирилишет. Өзүнүн сөз эркиндиги жок экен, бүгүн кырдаал көрсөттү. Керекпи журналистиканы жогорку деңгээлге көтөрөбүз. Керекпи сөз эркиндиги толук камсыз кылып беребиз. Эркин Европа, Азаттык радиосунун Кыргызстанда да өкүлчүлүгү болгондуктан Илон Масктын мындай демилгеси социалдык тармактарда талкууга түшүп, көптөгөн колдонуучулар ар кандай пикирлерин билдиришүүдө. Буга байланыштуу өлкө башчысы Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттиги аркылуу пикирин бөлүшкөн. Журналист президенттин аталган медиалар боюнча буга чейин айткандарын эске салып, андан соң Дональд Трамптын USAID-тын иши 3 айга токтотуусу, эми Илон Масктын жана башка америкалык саясий ишмерлердин Азаттык радиосун жабуу демилгеси сиздин бул маселедеги 2 ай мурунку позицияңызды кайталап жатат. Бул дал келүүбү же кандай деген суроосун узаткан. Президент бул суроого төмөндөгүдөй жообун берген. Бул жөн гана дал келүү. Дональд Трамп менен Илон Маск экөө менин демилгеме муктаж адамдар эмес. Экөө тең миллиардерлер. Акча асмандан жаабасын жакшы билишет. Америкалыктардын акчасын туш келди сапыра беришти токтотолу деп жатышпайбы? Эң туура кылышат. Булардын мындай чечим кабыл алышын мен колдоймун. Анткени эшикте 21 кылым. Кандай маалымат болсо да дүйнө жүзүнө 5 мүнөттө тарайт. Илгерки заман жок. Ал заман эскирди. Азаттыкты илгери мындан 20-30 жыл мурун элдин баары күтүп укчу, ишенчү. Себеби ал мезгилде интернет мынчалык өнүккөн эмес, смартфон деген жок болчу. Азыр азаттыктын жаңылыктарына эл муктаж эмес. Элдин баары жаңылыктарды интернет аркылуу алышат. Анан биздин эл жаңылыктардын баарына эле ишене бербей, талдаганды үйрөндү. Кайсы жаңылык калп, кайсы жаңылык чын экенин аныктай билишет. Мисалы, Азаттык бирөөнүн аброюна шек келтирип, жалган маалымат таратканда эл талдап баштайт. Анан жалган экени билинип калганда эмнеге мындай жалган маалыматты таратып жатасыңар деп сураса, кечирип койгулачы деп кайра сайтынан алып коюшат. Сотко берип баштаса, бизде сөз эркиндиги өлдү деп дүйнөгө жар салып чыгышат.
Ушул кантип болсун. Жалган маалымат таратуу же жаңылыктар менен манипуляция кылуу бул сөз эркиндиги ээн ооздук кылууну сөз эркиндиги же адам укугу менен алмаштырып албаш керек. Ошондуктан Трамп менен Масктын чечимдерин колдошубуз керек. Кыргызстанда эркин медиа тармагынын ишмердүүлүгү акыркы жылдары бир топ өзгөрүүлөрдү башынан өткөрдү. Жалпы эле өлкөдөгү маалымат каражаттарынын эркиндиги демократиялык процесстердин өнүгүшүндө маанилүү роль аткарып келери да маалым. Кыргызстанда бул жаатта бир топ кайчы пикирлер да жаралып келүүдө. Буга бир нече аспекттер да бар экенин эскерте кетели. Көпчүлүккө маалым болгондой, айрым эркин медиа деп саналган маалымат каражаттарынын коомчулукка берип жаткан материалдарында өлкөгө бүлүк салуу же элдин оюн буруу сыяктуу маанилеш материалдардын жарыяланышы себеп деп айтууга болсо керек. Мына ушуга байланыштуу жогоруда аталган медиалардын жабылышы боюнча ар түрдүү пикирлер бар. Туура, жабыш керек. Кудай буйруса, Америка жактан жакшы жаңылыктардын элеси угулуп жатат. Трамп айткан сөздөрүн ишке ашырса, жакшы иштер боло тургандай. Бирок Трамп туруктуу саясатчы эмес экенин эске алсак, көп деле ишенич жок. Азаттык Себат сыяктуу акчанын күчү менен мыкты адистерди тартып таптап даярдады. Каржынын туруктуулугу жана күчтүү моралдык колдоо азаттыкка өлкөдө күчтүү радио болушуна шарт түздү. Жоюп салыш оңой, сактап калыш керек эле. Азаттыктын 3 ит адатын тазалап салса эле мыкты радио болмок. Кыргызстанга зыянынан башка пайдасы жок. Чет өлкөнүн диктовкасы менен иштеген бардык уюмдарды жаап салса деле болот. Көпчүлүккө маалым болгондой, Кыргызстанда да сырттан каржыланып ишмердүүлүк жүргүзгөн Азаттык, Клуб, Политклиника сыяктуу бир нече эркин медиалардын жабылышы боюнча маселелер көтөрүлүп талкууга алынып келет. Өткөн жылы 3-чү элдик курултайда аталган медиаларга эл алдында сөз берүү сунушу түшүп, бирок алардын сырттагы кожоюндарынын каршылыгы менен өз ой пикирлерин коомчулук менен бөлүшө алышкан эмес. Ошентип сөз эркиндигин талашкан медиалардын өздөрүндө сөз эркиндиги жок деген пикир коомчулукта жаралган эле. Ошол эле Курултайдын жүрүшүндө президент Садыр Жапаров сырттан каржыланган медиалардын кожоюндары жылына канча каражат бергенин да ачыктаган болчу. Азаттык радиосуна Америкадан 2 жыл үчүн келген акча каражаты 4 миллион 567 миң АКШ доллары. Клуб медиа үчүн 2 жылда 643 миң 240 АКШ доллары. Политклиника сайты Дилбар Алимовага америкалык уюмдардан 8 миллион 238 миң 800 сом грант берилген. Говорит ТВ сайты Кайыргүл Урумкановага 11 миллион 762 миң 700 сом келген. Кактус медиа сайты Дина Масловага америкалык кожоюндарынан 6 миллион 926 миң 10 сом каржылоо болгон. Кылым шамы бейөкмөт уюму Азиза Абдирасуловага 21 миллион 168 миң 608 сом грант келген. Бул акчалардын отчетун эптеп оюна келген цифраларды жазып туруп, мына биз муну кылып атабыз, тигини кылып атабыз деп отчет кожоюндарына отчет жөнөтүп коюшат. Кожоюндар болсо, жакшы иш кылып жатышат экен деп буларга ишенип олтурушат. А так бул жакта кылган иштери жалган маалыматтарды таратмай, жамандык издемей, бирөөнүн аброюна далилсиз шек келтирмей. Муну менсиз деле өзүңөр көрүп билип жүрөсүңөр. Анан алар сотко беришсе, ал адамдар сөз эркиндиги кысым болуп атат деп кыйкырып чыгышат да. Шу жерден мен урматтуу Госстат департаменттин башчыларына да кайрылып кетет элем Американын. Мен силерге кайрылат элем да. Эгер акчаңарды кайда жумшаарыңарды билбей жатсаңар, бизге мамлекетке түздөн түз эле бергилечи. Биз түздөн түз дарегине жеткизебиз. Керекпи журналистиканы жогорку деңгээлге көтөрөбүз. Керекпи сөз эркиндиги толук камсыз кылып беребиз. Берген акчаңарды эффективдүү, түздөн түз дарегине жеткидей кылып жумшайбыз дагы, анан силерге биз алдабай эле отчет беребиз. Сөз эркиндиги, адам укугу деген кыйкырык жөн эле бетине кармаган маска. Чыныгы максаттары Америкадан келген гранттарды адалдоо деп белгиленүүдө. Сөз эркиндиги деп эле коомчулуктун арасына бүлүк салууну, адам аброюна шек келтирген жалган жала маалыматтарды таратууга болбойт. Ар бир жаран статусуна карабай мыйзам алдында жоопкерчиликтүү экени да эскертилип келет. Азыркы бийлик мурунку бийликтегилердей болуп тамашалашып отурбай, бат-баттан чара көрүп, ошолордун жок кылчысын жок кылып, жоопко тартышын жоопко тартып, ушундай иш-чараларды көргөнү бул абдан ылдам жакшы чечим болду да, эл үчүн мынау элди, улутту, жерди коргойт деген ушул болот. Анан коргомуш болуп атып эле тияктуу миллиондорунан акырын берип койсо, адамдын укугу бузулуп атыптыр деп. Анан булардын башкы максаты мына азыр Илон Маскке кандай акылдуу адам ал, ошол керек болсо ошол Трамп ошолорго каршы чыгып атат. Анткени алардын арам ойлорун билип калды. Эркек менен эркек үйлөнсүн, аял менен аял үйлөнсүн деп, ал эгерде ошондой боло турган болсо, бул акырындык менен билгизбей адамдын аң сезимин бузуп, бул жараткандын дагы мыйзамына каршы келе турган иштерди кылып туруп, анан
эртеңки күнү бала чака болбосо укум тукум улабасак дегендейчи. Анан бүттү да уже мамлекетти коргогонго же балдар болбосо. Кыргызстанда сөз эркиндиги конституция менен кепилденген жана жалпы эле жарандардын өз пикирлерин билдирүү укугу маанилүү. Өлкөнүн баш мыйзамы дагы сөз жана маалымат эркиндигин кепилденгендиги менен дүйнөгө белгилүү жана демократиялык өлкө деп таанымал. Бирок сөз эркиндигин колдонууда бүлүк салуу максаты колдонулбашы керектиги эскертилип келет. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмө жыйынтык программасы үчүн.